Жалал Абад облусунун аймагында 1-марттан 1-июнга чейин жашылдандыруунун 3 айлыгы жарыяланган. Ага байланыштуу облуста дарактардын көчөттөрү отургузулган. Абаттоонун 3 айлыгына байланыштуу атайын штаб түзүлүп, региондордогу жетекчиликтерге алар тарабынан тапшырмалар берилген. Жакын күндөрү кайсыл аймакта 3 айлыкка багытталган иштер ийгиликтүү болгону такталып, жыйынтык чыгарылат. Быйыл ошол 3 айлык план негизинде көчөт отургузуу болгондуктан, аны биз ошол Кыргыз Республикасынын жаратылыштык ресурстарын коргоо министрлигинин алдындагы Жалал Абад област башкармалыгына көзөмөлдөө жагын биз тапшырдык. Биз убагында ошол 3 айлык аткарылышы боюнча район шаралардан маалымат алынып турду. Ошондой эле 31 май күнү Ыйгармыкты өкүлдүн орун басары Эркин Садырбекович ошол областтык штабтын курамынын мүчөлөрүн чогултуп, ошол 10 күндүк мөөнөт менен район шаарларга ошо жеринде ошо жыйынтыктоочу боюнча карап келди. Карап келүү боюнча тапшырмасын берди. Бүгүнкү күндө ошо областтык мекеме уюмунун жетекчилери, ошо штабтын мүчөлөрү бекилген райондорго барып келишип, 15-июнуна чейин аларга тапшырма коюлган. Жыйынтыктоо боюнча ошо жыйынтыгын 15-июнда чыгарабыз деп биз тапшырма берилген. Абаттоонун 3 айлыгында жашылдандыруу, көрктөндүрүү жумуштарына гана көңүл бурулбай, көрүнөк жарнактарга ошондой эле актап сырдоо жумуштары да каралган. Көчөлөрдөгү тазалыктар, ички жолдор, тротуарлардын тазалыгы, имараттарды актап сырдоо жумуштары да жүргүзүлдү. Жашылдандыруу өтөндүрүү дегенде эле бир дарак көчөт менен чектелген жокпуз. Ошондой эле район шаарлардын ошо көчөлөрүндөгү тазалыктар, ички жолдор, тротуарлардын тазаланышы, ошол жердеги бак дарактарды актоо, сырдоо боюнча иш тапшырмалар берилди. Ошондой эле ар бир ошол мамлекеттик ошо мекемеде турган, ошондой эле райондук мамлекеттик администрация, шаардык мэрия, айыл өкмөттөр, башка мекемеде турган имараттардын фасадтарында актоо, сырдоо боюнча тапшырмалар берилди. Бул боюнча жеринде ошол иштер жүргүзүлдү. Ошондой эле түнкү жарыктандыруу, орнотуу маселелери каралды. Анан ошол ар бир район шаарларда жайгашкан ошо мусор таштоочу жайлардын дагы санитар талаптарга келтирүү боюнча тапшырмалар берилип, бүгүнкү күндө иштер аткарылды. Ошондой эле ар бир райондук мамлекеттик администрацияларда, шаардык мэрияларда өздөрүнүн штабтар түзүлүп, өздөрүнүн буйруктары кабыл алынып, ошол иштер жүргүзүлдү. Жалал Абад шаарында 2022 жылы шаардык казынадан көрктөндүрүү жана жашылдандырууга бөлүнгөн каражат да көбүрөөк болду. Тактап айтканда, өткөн жылы 19 миллион сомдой каражат ажыратылса, бул жылы 26 миллион сомдон ашуун акча бөлүнгөн. Бирок өткөн жылкыдан быйылкы жылкы шаардагы көрктөндүрүү иштеринде өзгөчөлүк байкалбайт. Жазы менен араң көктөгөн көчөттөр эми гана гүлүн ачып турат. Эми гүл маселеси боюнча жалпысынан где-то 150 миң штук шаар боюнча эгилди. Бирок эгилген маселе бизде көйгөй болуп турган. Биз эккен гүлдөрдү Жалал Абад шаарынын тургундары, меймандары жулуп алып кетип атышат. Ошол маселе көйгөйлүү болуп атат бизде азыркы учурда. Анын ордуна жаңылап кайра эгип атабыз. Жай келди, мына жашылдандырууну мына көрүп атасыздар. Анча деле шаарда мына кооз эмес, мына мусорлар жатат. Жакшы неме иштешпей атышат чамасы мэриядагылар. Анан мына борбордук көчөлөрдү мыналар карасаңар деле өзү көрүнүп турат го. Эми көзгө көрүнмөй эле мындай неме. Ушуларды оңдосо болмок. Мына сел келип неме болду, ушулардын ылай баткактары дагы азыркыга чейин жакшы кеткен жок. Эми көйгөйлөр бар. Бишкекте бар башкача гүлдөр ачылып, сонун болуп эме болуп турат. Бизде шаарда Жалал Абадда дагы деле мындай жакшы гүлдөр ачылбай, неме болбой эле турат да. Кооздук анча деле жок. Көрктөндүрүү эми, если честно сказать, начар эле. Но жерлерине эми кечээки эмеден кийин восстановление болбоду да эми. Ошо начар эле, хотелось бы лучше, конечно. Жакшы болгону жакшы болот эле биз үчүн деле. Көрүп туруп, иногда өзүң деле умутуп эме кылгың келип кетет. Анткени менен айрым жарандар көрктөндүрүүгө шаарда жакшы көңүл бурулуп жатат деген пикирде. Мындай эмес, азыр жакшы канааттандырат. Мен мына 70ке чейин бардым. 70 өлчөдө чоңойдум. Ошол коопчу сонун кene. Каяктан алып келбекти? Мен ошолор жакта аябай. Анан муну четине жаңы теректер деген болот, ушулар ham жакшы экен. Көрктөндүрүү жагы Жалал Абад шаарыныкы жакшы, чем Ошко карагандачы. Ошто көчөлөрүндө аябай мусорлор көп. Ошко да барып турам, мен өзүм Аксыдан келдим.
Жалал Абад шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасы шаар аймагында бир катар жаңы дарак көчөттөрүн отургузушкан. Алардын ичинде жаңы курулуп жаткан Нооруз эс алуу багына эле 500 даана дуб дарагы жана 180 каштан көчөттөрү тигилген. Арасынан тилекке каршы көктөбөй куурап калгандар да жок эмес. Жетекчилик болсо суга суунун тартыштыгынан улам мындай жагдайлар орун алгандыгын ырасташат. Куурап калган жагы боюнча Жалал Абад шаарында көйгөйлөр бар. Суу маселеси боюнча особенно сугаруу боюнча түнкү смендер 4 рейс сугарылат күндө. Азыркы күн ысыкка байланыштуу өзүңүздөр билесиздер, суу маселеси өтө көйгөйлүү. Колдон келишинче сугарып аракет кылып атабыз, бирок анын ичинен куурап калгандардын маалыматы бизде бар. Анын ордуна жаңы эмки жылы жаңылатып кайра эккенге аракет кылабыз. Жыл сайын эле жаз алды менен жашылдандырууга багытталган иш-чаралар көрүлүп келген, бирок жыйынтыгына маани берилген эмес. Бул жылда ар бир көчөттүн көктөөсүнө өзгөчө көңүл бурулуп, талаптар коюлуп жатат. 2022 жыл президент Садыр Жапаров тарабынан тоолорду коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. Анын алкагында Жашыл Мурас компаниясы да ишке ашып келе жатат. Демек, жашылдандыруу тармагына өзгөчө көңүл бурулганын адистер ырасташат. Жер жеринде ушу айыл өкмөттөрдө, райондордо, социалдык объектилерде, жана ошондой эле частный сектор деп коебуз, жанагы жеке менчик мекеме ишканаларда, ошондой эле айыл калктык конуштарда эгилген көчөттөрдү негизинен алардын өсүүсү боюнча бүгүнкү күндө ошол мындай ирригация деп коет, жанагы арык салынганбы, сугарылып атабы, кароо жүрүп атабы, ухот болуп атабы деген маселелер боюнча ушу биздин жер жериндеги инспекторлор ошо жергиликтүү бийлик органдары менен ошону бүт көзөмөлгө алып, бүт ошолорду текшерип, ошонун өсүшүн камсыз кылуу боюнча өздөрүнүн эскертмелерин берип келип атат. Жалал Абад облусунун аймагында көрктөндүрүүгө 33 миллион сом каражат сарпталган. Талапка ылайык ийне жалбырактуу жана жазгы жалбырактуу көчөттөр отургузулган. Сентябрь айында муну инвентаризация жүргүзөбүз. Ошол биз быйыл мынакей 3 айлыктын алкагында ошол Жашыл Мурас компаниянын алкагында эгилген көчөттөрдүн канчалык өсүүсү камсыз болду, канча пайызды түздү, же канча көчөт өстү, канча көчөт курады. Ошолор боюнча иш алып барабыз дагы, соответственно ошол курап калган көчөттөр ар кандай себептер менен курап калат, ошонун себептерин аныктап, алар боюнча тиешелүү чараларды көрөбүз. Ошол эле учурда бул көчөт өзү баягы мыйзамда белгиленгендей 65%га чейин көчөт толук же 80%га чейин, 65-тен 80%га чейин көчөт өсүшү камсыз болуш керек. Өспөй калган, курап калган көчөттөрдү мына айтканда толуктоо кайрадан эле көчөттөрдү эгип, ошолорду толуктоп өсүшүн камсыз кылыш иштери жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, жаз айындагы ишембиликтерге 1700дөн ашык уюмдар катышкан. Андагы жарандардын саны 150 миңдин тегерегинде болду. Облус боюнча жалпы 55 эс алуу бага тазаланды. 8,7 чакырым жерге түнкү жарыктандыруу орнотулду. 3052 километр арыктар жана 251 километр ички жолдор тазаланды. 2014 мекеме ишкананын имараты акталып сырдалган. 105 миңге жакын бак-дарактар акталып буталган. Ошондой эле мекеме уюмдар, айыл өкмөт жана жергиликтүү калк тарабынан 275.314 көчөт отургузулду.